Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5 каналдын түз эфиринде Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына Бишкек шаарынын 2 округу боюнча талапкерлердин 3 дебаты башталууда. Саламатсыздарбы? Менин атым Гүлзат Иманова. Берүүбүз адаттагыдай эле 5 каналдын Facebook социалдык тармагындагы түз баракчасынан дагы түз эфирде чыгып жатканын эскерте кетейин. Бүгүн бизде кайрадан номер 27 1 май шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына аттанып жаткан талапкерлер чакырылган. Катышуучуларыбыз менен тааныштыра кетсем, Сартаев Анвар Айдарович, андан кийин Келгенбаев Акчолтой Коконбаевич, Сариев Акылбек Аблабекович, Кермалиев Талайбек Жеңишевич жана Абдыкадыр Улубектур. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда урматтуу дебаттын катышуучулары, дебатыбызды баштаардын алдында кыскача эрежелер менен тааныштыра кетсем, бул дебаттын алкагында ар бириңиздерге 15 минутадан берилет. 15 минутанын башындагы 2 минута кириш сөзү үчүн берилет. Сиз өзүңүздөрдү, программаңыздарды шайлоочуларыңызга тааныштырып алсаңыздар болот. Андан кийин биринчи раундга өтөбүз. Биринчи раундтун алкагында ар бириңиздерге 6 минутадан берилет. Бул раундда алып баруучудан 3 суроо болот. Бул жол менен ар бир суроого 2 минутадан жооп берүүгө аракет кылсаңыздар. Андан кийин экинчи раундга өтөбүз. Экинчи раундда талапкерлер бири-бириңиздерге жооп суроо берсеңиздер болот. Мында дагы 6 минутта каралган. Жана акыркы 1 минута шайлоочуларыңызга кайрылып жыйынтыктоочу сөз кылсаңыздар болот. И, уважаемые кандидаты и телезрители, на официальном языке также озвучу условия теледебатов. Сегодня каждому из вас будут предоставлены по 15 минут. Из них первые 2 минуты даются на приветственное слово, а последняя 1 минута дается на обращение к своим избирателям. А также у нас есть 2 раунда. В первом раунде поступят вопросы от телеведущего, 3 вопроса, на которые вам дается 6 минут. Еще 1 раунд, где вы можете задавать вопросы друг другу. И последняя минута, как я уже говорила, на обращение к своим избирателям дается. Ответы вы можете давать как на государственном, так и на официальном языках. Анда эмесе дебатыбызды баштасак, алдыдагы монитордон канча убактыңыздар калганын баамдап, көзөмөлдөп турсаңыздар болот. 2 минуталык кириш сөз. И позвольте начать наши теледебаты. Приветственное слово, 2 минуты. Анвар Сартаевич, начнем с вас. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Добрый вечер, уважаемые кандидаты. Я Сартаев Анвар Айдарович, ветеран вооруженных сил, полковник в отставке, военный омбудсмен. Мой лозунг – за достойную жизнь и безопасность наших граждан. Почему я иду на выборы? В настоящее время, когда рост цен опережает доходы населения, а денежной компенсации от государства нет, вопросы социальной защищенности наших граждан становятся все сложнее и острее. Большое количество кыргызстанцев, учителя, медицинские работники, пенсионеры, инвалиды остаются за чертой бедности. Учитывая мою правозащитную деятельность с 2005 года и борьбу за справедливость, за восстановление нарушенных прав военных пенсионеров, учителей, медицинских работников, я выдвинул свою кандидатуру в депутаты Жогорку Кеңештин по Первомайскому избирательному округу номер 27. Моя предварительная программа охватывает все значимые сферы жизни кыргызстанцев. При этом за основу берется обороноспособность, безопасность страны и защита ее граждан. Главный принцип моей работы – неравнодушие и стремление помочь каждому, кто обращается ко мне за помощью. У меня все. У вас еще 40 минут, можете использовать. Все, да? Все. Спасибо большое. Акчолтой мырза, кезек сизде 2 минута. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу 1 май шайлоо округунун шайлоочулары жана ошондой эле чет өлкөдө жүргөн мигрант мекендештер. Мен Келгенбаев Акжол Коконбаевич. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мен кайрылууларды айтып кетип атам. Мен 9 жыл чет өлкөдө жүрүп, мигрант болуп жүрүп, 2 жылдан бери ушул мекенде жүрөм. Биз буга чейин шайлоого барбай, ошол иштерибиз менен айлык болуп келдик эле. Кийинки кадамыбызды ошол Жогорку Кеңешке барып, ошол жерден мекендеш мигранттардын укугун коргоп, ошолордун көйгөйлөрүн чечип, ошолордун бир мүмкүнчүлүктөрүн мекенге колдонуп пайдаланалы деген ниетте Жогорку Кеңешке кадам жасап отурабыз. Программабыздын 5 пункт программа менен келип атабыз. Баары жазылган. Ал жерде биринчи ошол биздин мекенибизде туризмди өнүктүрүү боюнча, анда сырттагы мекендештердин укуктарын коргоо боюнча
биздин мекенибиздеги ыктыярчыларды, волонтерлор менен бир мамлекеттик институттарды биргеликте бир чогуу иш алып барса деген программаны дагы иштеп чыктык. Андан сырткары ата мекендик өндүрүшчүлөрдү биз алар менен иш алып барып келебиз бул күнгө чейин, чет өлкөгө алып барып чыгарып ошол жака бир өздөрүнүн продукцияларын жайылтышына. Андан сырткары ошол мекендештердин бул жака бир кандайдыр бир каражаттарын сыртта жаткан ошол жактагы Россияда турган банктарда жаткан каражаттарын бул жака алып келип мекенге колдонсок деген бир ниет менен ошол максаттарды пландап биз ошол кадам менен келатабыз. Вактыңыз анда аяктап калды. Рахмат Акчолтой мырза. Акылбек Абулабекович, сиздин 2 минуттук кириш сөзүңүз. Кутмандуу өтүүчүлөр менен кыргызстандыктар, шаарлыктар, 1-май шайлоо округунун шайлоочулары. Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы, горожане, избиратели номер 27 Первомайского избирательного округа. Я, Сариф Акылбек Абулабекович, решил выступить на официальном языке, поскольку, учитывая, что у нас государство многонациональное, и проявляя уважение среди стоящих у нас кандидатов, потому что у нас равные права, и я думаю, всем достаточно будет ясно наши высказывания, поэтому я решил выступить на официальном языке. Я Сариф Акылбек, я думаю, мне представляется нет необходимости. Я в основном работал в сфере избирательной системы. Почему иду на выборы, именно повторные по Первомайскому избирательному округу? Мне натолкнуло такое действие именно результаты выборов по 2 округам, по Первомайскому и Свердловскому округу, где позиция против всех победила. Почему? Потому что я так полагаю, что действительно не все избиратели ведутся на какие-то уговоры, поблажки, неподкупные, можно сказать так. И я надеюсь, что они отдали свои голоса именно по своему усмотрению и по своему желанию. Поэтому я решил попробовать здесь свои возможности и посмотреть на результаты. Не скрою, как специалист в области права, на прошлых выборах 28 ноября политтехнологи, которые привезены были за границы, говорили, что в городе именно в 3 округах будет победа над позицией против всех. Конечно, я не поверил, но результаты оказались такими почти, за исключением 1 округа. Относительно программы. Спасибо большое. Таалайбек Жеңгишевич, сиздин 2 минутуңуз. Да, как я раньше озвучила, можете на государственном, так и на официальном языках. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу 1-май айылынын тургундары. Мен Кермалиев Таалайбек Жеңгишевич. Акыркы 30 жылдан бери Бишкек шаарынын тургуну болуп келатам. 6 баланын атасымын. Карапайым элдин катарынан чыккан кандидат катары. Мен программамды канчалык программаларды алтын тамга менен жазбайлы, алардын ишке ашпай тургандыгына элибиздин көзү жетти. Жана программаларга элибиз ишенбей да калды. Анын башкы себеби бул өлкөбүздө өркүндөп өрчүп кеткен коррупция күнөөлүү болуп жатат. Ошол себептен мен программанын башкысында мамлекеттик кызматтык абалын кыйынаттык менен пайдаланып, өлкөнүн казынасына өтө чоң зыян алып келген коррупционерлерге жана акыркы убакытта өлкөбүздө чоң көйгөй болуп кеткен жаш кыздарды жана балдарды зордуктаган педофилдерге карата өлүм жазасын киргизүү үчүн ушул мыйзам иштеп чыгууга чоң күчүм жумшайм. Экинчи менин программамда бул өз кызыкчылыгын же бийлик башында тургандардын кызыкчылыгын элдин кызыкчылыгынан артык көрүп, элге каршы мыйзамдарды кабыл алган депутаттардын да үстүнөн иш козголуп, жок дегенде аларды кайра кийинки шайлоого катышуу укугунан ажыратуу мыйзамын иштеп чыгуу керек. Болбосо бизде 30 жылдан бери жогорку кеңеште өз үйүндөй кылып менчиктеп алган жарандарыбыз да жүрөт. Андан тышкары үчүнчү маселе, өлкөбүздө мындай мыйзам бар болсо да бүгүнкү күнгө чейин бир да жолу иштелбей келген бул жарандарыбыз бейгүнөө камалып кеткен жана саясий куугунтук болуп камалып кеткен жарандарыбыздын кайрадан акталып чыккандан кийин алардын өмүрүнө зыян келтиргендиги үчүн жана
моралдык материалдык ушерп кетиргендиги үчүн ошолорду соттогон соттор, тергеген тергөөчүлөр, кол койгон прокурорлор бирөө да жазыкка тартылбай келет. Ошолорду ошондой мыйзамдарды чыгарган, ошондой чечимдерди чыгарганды тез арада өздөрүн кайра сот жообуна тартып, болбосо жумуштан кысматтан кетирип жана компенсация төлөтүп берүү көзөмөлүн ишке алыш керек. Чоң рахмат, Бектур мырза. 2 минутталык кириш сөзүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу 1 май шайлоо округунун жашоочулары. Мен Абдыкадыр уулу Бектур, Жогорку Кеңештин депутаттыгына ушул округтан талапкерлигимди коюп жатам. Мен 30 жаштамын, 5 баланын атасы, кесибим юрист. Мен шайлоого чейин студенттик күндөрүмдөн баштап коомдогу саясий окуяларга жаштар арасында биримдигибизди түзүп алып, активдүү катышып келдик. Акыркы 10 жылдын аралыгында социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим жесирлерге жардамдарымды көрсөтүп, кайрымдуулук багытында ишмердүүлүгүмдү жүргүзүп келдим. Ошол ишмердүүлүктү жүргүзүп жаткан убакта социалдык жактан аялуу болгон катмардын көйгөйлөрүн ичинен көрдүм. Ошолорго жардам көрсөтүп, кайрымдуулук кайталангыс касиет, алдыга өбөк, артка жөлөк дегендей, ошолорго өбөк болоюн деп Жогорку Кеңештин депутаттыгына аттанып жатам. Менин ураным адилет мыйзам, акыйкат коом үчүн Бектур. Биздин программа 5 пункттан турат. Ал алгачкылары билим берүүнүн сапатын арттыруу, экология, жарык көчө, жашыл өлкө, заманбап инфраструктура жана социалдык фонддун салык кызматынын отчетторун жөнөкөйлөштүрүү, бизнеске чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү. Ошондой эле коомдук транспорттун көйгөйлөрүн чечүү, жергиликтүү жана муниципалдык бийликтин иштөө механизмдерин жөнөкөйлөштүрүп, карапайым калкка жакшы шарттарды түзүү болуп саналат. Чоң рахмат. И Анвар Сартаевич, у вас осталось примерно 40 секунд. Если хотите, можете укрепить свою позицию. Я хочу добавить, здесь я в течение, то есть 2005 года занимаюсь социальной правозащитой военнослужащих, ветеранов, и хотел бы обратиться, уважаемые ветераны, значит, с вами отдельно я встречусь, как раз у нас 23-й день, День защитников Отечества, к этому времени встретимся, и приглашаю всех ветеранов, всех силовиков, баткенцев, чернобыльцев, афганцев, миротворцев таджико-афганской границы, значит, 23 февраля принять участие в возложении венков к вечному огню. Спасибо большое. Бектур мырза, сизде дагы 12 секунда калган экен, эгер кааласаңыз колдонсоңуз болот. 1 май округу мен үчүн жат округ эмес. Ушул жерде менин студенттик күндөрүм өттү. Алгачкы ишмердүүлүгүмдү, жеке ишкерлигимди да ушул райондо баштагам. Урматтуу 1 май району. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Биз ушун менен биринчи раундга өтөбүз. У нас впереди первый раунд. Здесь прозвучат вопросы от ведущего. В общем, дается 6 минут и 3 вопроса. Примерно на каждый вопрос вам дается по 2 минуты. Мен башында айтып кеткендей, бул раундда алып баруучудан суроолор берилет, 3 суроо берилет. Жооп берүүгө жалпысынан 6 минутта каралган. Болжол менен бир суроого жооп берүүгө 2 минуттан колдонсоңуздар болот. Кайрадан эле алдыңыздардагы монитордон убактыңыздарды карап турсаңыздар болот. Анда биринчи суроомду узатсам, учурда биздин өлкөдө иштеп жаткан мыйзамдарды талдай келсек, сиздин пикириңизде биздин мамлекетке азыр кандай мыйзамдар жетишпейт? Бул экономика багытындабы, туризм жаатындабы, фискалдык жаатындабы айтор кандай мыйзамдар жетишпейт сиздердин пикирде? Бектур мырза, сизден баштасак. Рахмат. Өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн бул мыйзамдардын бардыгы жарандардын жыргалчылыгы үчүн болушу керек. Мамлекет негизи түзүлгөндө ушул жарандардын жыргалчылыгын камсыз кылуу багытында түзүлөт да. Мыйзамдар да ошол багытта жазылат жана ал заман талабына ылайык учурдун өтүшү менен өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат. Учурда бизде эң көйгөйлүү мыйзамдар булар
карапайым адамдардын турмушун оңдой турган болуш керек. Ошол эле биздин азыркы өсүп жаткан азык түлүккө болгон баанын өсүшү бул карапайым калкыбызга өтө зыян алып келип атат. Ошондой эле мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн жөнөкөйлөштүрүү. Мен жогоруда айтып кеткендей кайрымдуулук багытында иштеп келгем. Социалдык жактан аялуу катмар деп айтып келебиз. Жөнөкөй ошол атасынан же болбосо энесинен ажырап калган жетим балдарга пособияларды берүү ыкмасы дагы мамлекетибизде өтө оорлошкон. Пособие алуу үчүн көптөгөн кагаздарды чогултушат. Үйүндө түстүү телевизор болсо дагы ошол пособияга жазышпайт. Ошол багытта мыйзамдарды жөнөкөйлөштүрүш керек. Ал эми пособие алып келүүгө булактарды биз табабыз. Биз ошол тармакта инвестиция тартып, азыр 2000ден ашык ушундай бөбөктөрүбүзгө пособие берип келе жатабыз. Анан мунун баарысы ошол мамлекетте жөнөкөй карапайым адам жардам алуу үчүн бара турган болсо, бюрократиялык система аябай орноп калган. Менин алгачкы ошол жогорку кеңештин депутаты болуп шайланып калсам, алгачкы сунуштай турган мыйзамым ушул тармакта болот. Рахмат. Жакшы, рахмат. Кийинки жооп Таалайбек Жеңишевич, кезек сизде. И на официальном языке также повторю мой вопрос. Если сделать анализ действующего законодательства, на ваш взгляд, какие сейчас законы нужны нашей стране, будь то фискальные, экономические, в области туризма и так далее? Таалайбек Жеңишевич. Өлкөбүздө экономиканы өнүктүрүү үчүн көптөгөн мыйзамдар кабыл алынып келатат, бирок анын баардыгы контролдун жоктугунан иштебей келатат да. Бизде мен бир жолу бир япон жаш студент бала менен жолуктум да. Ошол бала мынтип айтты: кыргыздар силер колуңарда бар нерсенин баркын билбейт экенсиңер да, жок нерсени эңсей берет экенсиңер деп айтты да. Бул абдан туура сөз. Biz özümüz kolumuzda бар нерсенин баркын билбей, бизге качан келип инвесторлор келип, чоң заводдорду ачып, экономикабызды өнүктүрүп, иш орундарын ачабыз дегенчекте бизде бир канча жыл өтүп кетти да. Бизде өзүбүздүн Кудай Таалам берген сонун жаратылыш, кооз жаратылышы турат. Ушул кооз жаратылышыбызды пайдаланып, туризм багытында бизде экономиканы өндүрүп кетүүгө мүмкүн. Бизден кайсы Кыргызстандын кайсы жерине барбагын, кайсы областына барбагын даяр турган кооз природалар турат. Ушул природанын бардыгын пайдаланып, колдо турган бар нерсени пайдаланып, экономиканын жок деген ушак жагынан өндүрүп, андан кийин колубузда турган айыл чарбачылыгы менен мал чарбачылыгына тыкыз көңүл буруп, ошолорду колдой турган болсок, анан кичинеден экономика өнүксө, анан кийин сырткы инвесторлор бара-бара чечиле турган нерселер да. Анан сыртты күтүп эле биз ичиндегилерди каралбай жатабыз. Буга мисал быйыл мына жайында дыйкандарыбыз, өзүбүздүн дыйкандарыбыз өздөрү кор болуп, суу таппай өндүргөн жемиштерин баары куурап жарап атат да. Мына ушундай мыйзамдарды кабыл алсак, өзүбүздүн ички нерсеге көңүл бурсак, анан экономика ичинен башта көтөрүлөт эле. Жакшы, рахмат. Акылбек Абылабекович, ушул эле суроо, биздин өлкө сиздин пикирде учурда кандай мыйзамдарга муктаж? Как говорят, что у нас много, так это у нас законов сейчас много. Они охватили все сферы нашей общественной жизни. Но, тем не менее, я считаю, первоочередной задачей, на мой взгляд, что необходимо, это, я считаю, регламентация деятельности тех органов, госорганов и органов государственной власти, которые принимают судебные решения. То есть, я хочу сказать, что те органы, от решения которого зависит наша с вами жизнь, должны быть подробно регламентированы. Проблема в чем? Проблема в том, что из-за имеющихся пробелов и коллизий в законодательстве эти органы как бы принимают те решения, которые им выгодны, или те решения, которые им спускают. Это, в частности, судебные органы, правоохранительные органы, органы прокуратуры, органы здравоохранения, к примеру, да? Институт акыйкат, те же избирательные комиссии. Вот мы все не понимаем того, что и не берем ответственность на себя по поводу того, что, принимая какое-то или иное решение, мы решаем судьбу наших людей, граждан. Поэтому многие говорят, что нельзя там мелочиться, там подробно расписывать там деятельность этих органов, но, к сожалению, на мой взгляд, я убедился в том, что вот именно в отношении их деятельности надо расписывать подробно, чтобы у них не было лазейки
принимать те решения, которые им выгодны. Вот если мы пропишем ее, тогда я надеюсь, что они будут принимать или жить хотя бы по закону. И у граждан будут основания для того, чтобы оспаривать их действия. Пока мы эти коллизии не устраним, нам думать о том, что эти органы будут принимать законные решения, далеко, как говорится, или ждать нам придется долго, потому что 30 лет мы вокруг этого и топчемся. Вся проблема в том, что вот судебные решения принимаются, вроде бы для простых граждан Верховный суд принимает решение окончательно обжалованное, которое не подлежит. Но тем не менее она через некоторое время по обстоятельствам отменяет этим же составом. При этом никто ответственности не несет. По поводу вот, позиции, когда принималась вот, ну, позиция против всех победила. По поводу этой позиции Конституционная палата еще в 2016 году вынесла решение о том, что вот этот вопрос должен быть регламентирован. Но Жогору Кеңеш проигнорировал. Но, к сожалению, у нас в республике, как говорится, все судебные решения должны быть исполняться, либо отвечать за неисполнение решений суда. Вот 6 лет никто не несет ответственности. Но, тем не менее, граждане как-то проголосовали против всех. То есть не имея рычагов или там, оснований для того, чтобы ввести вот эту вот сферу. Вот из-за таких вот пробелов наша деятельность как-то стоит на месте. Мы возвращаемся опять по спирали назад и начинаем выкарабкиваться и смотреть на, как говорится, те страны, на которых хотим равняться, хотя мы должны жить по своему менталитету и создавать те законы, которые нам необходимы. Если сейчас взять законы, ну, официальные и государственные языки, они разнятся. Даже по... Мы сейчас все идем на выборы, ну, даже вот последние изменения, которые вносились, то там, если я не насчитал 15 ошибок в 20 пунктах, ну, тогда я буду неправ. Поэтому, но тем не менее, у нас выборы проходят. Все закрывают на эти глаза. Нормативные акты, которые принимающие органы, они не отвечают за свои действия. Из-за этого я пришел к такому мнению, что надо регламентировать свою деятельность и расписывать подробно. Как говорится, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Пока мы не установим такой порядок, у нас, к сожалению, не будет порядка, и мы не сможем жить дальше или продвигаться вперед. Спасибо вам большое. Акчолтой мырза, ушул эле суроо, сиздин пикирде учурда биздин өлкөгө кандай мыйзамдар жетишпейт? Мен ошол сыртта жүргөн мекендеш мигранттардын атынан кандидат болуп келаткандай, мен ошол көбүнчө мигранттарга байланыштуу сунуштарды, ошолорго байланыштуу бир мыйзамдарды сунуштайт элек. Биздин Кыргызстанда 6 миллион калып болсо, ошонун 1,5 миллиондон ашыгы сыртта жүрөбүз да. Мигрант болуп жүрөбүз, мындайча айтканда. Биз көп жылдан бери муну сунуштап келатабыз. Ошол же Москвада барганда, биздин депутаттар барганда, министрлер барганда биз сунуштап келгенбиз. Биздин ошол мигранттарга инвестор деген статусту бериш керек деп. Инвестор деген статусту берип, ошолорго бул жактан бир кандайдыр бир жеңилдиктерди бериш керек. Биз мынакей биз ошолду Москвада жүргөндө мен бир областтык коомду жетектеп жүрдүм. Биздин ошол убактагы губернатор менен район акимдерин алып барып, биз ошол коом менен биргеликте бир меморандум түзгөнбүз да. Ошонун артынан биз результатын көрдүк. Көптөгөн жарандарыбыз келип, баягы алардын ал жакта жумушу бар, иштеген иштери бар, убактылары аз. Бирок ушул жерге келип бир кандайдыр бир ишти бүтүрүп келем дегенде 1 айлап, 2 айлап жүрүп калган күндөр болгон да. Ну, катардагы адамдарда очерет жетпейт. Ушинтип, анан биз ошону меморандум түзүп, губернатор менен акылдашып, ошол ишке барганбыз. Азыр убакта келгенде түздөн түз кирип, ошол коомдун мүчөсүмүн деп, баягы очерет күтпөстөн иштерин бүтүрүп кетип атат да. Биз ошол нерсени мындай мамлекеттик деңгээлде биз ал жакта түзгөн 7 областтык коом бар. Баары тең билет. Ал коом азыр мекендештерге кызмат кылып келатат. Биз ошол ар бир ошол жактан келе турган мекендеш мигранттарга ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берсе деп айтат элек да. Себеби алар биз инвесторлорду издеп жүрөбүз башка жактардан. Кытайдан издеп атабыз, орустардан издеп атабыз, башка өлкөлөрдөн издеп жүрөбүз да. Бирок биздин өзүбүздүн мекендеш мигранттардын баягы $100,000 $1 миллион чейин каражатын өз мекенине салып,
бир иш орундарын түзө турган мекендештерибиз бар да. Биз ошолорго көңүл бөлбөй келебиз. Биз ошону сунуштайт элек. Биз көпчүлүк агаларыбыз менен бул жөнүндө маектешкенбиз, акылдашканбыз. Бирок муну негедир жогорку деңгээлде көтөрүлбөй, мыйзам кабыл алып, ошолорго жеңилдиктер түзүлүп берет. Инвестор деген статус берсе, биз ойлойбуз, буяка келгенде бүтүрө турган документация, ар кандай иштери тезирээк бүтүп, алып келген каражатын ишке салып, жумушун ишке салып коюп, кайрадан өзүнүн ишин улантып кете берет эле да. Биз негизи көбүнчө биздин ошол сунуштай турган мыйзамдарыбыз ошол миграция тууралуу болот да. Болды. Чоң рахмат. И Анвар Сартаевич, очередь ваша. Я бы сказал, первое, у нас в стране не хватает закона об индексации доходов населения. Старый, значит, утратил силу в 2008 году. У нас в Конституции прописано, что прожиточный минимум не должен, то есть пенсии, пособия, заработная плата не должны быть ниже прожиточного минимума. В Бишкеке прожиточный минимум составляет 6,5 тысяч, а люди получают 2-3 тысячи пенсии, пособия. Без этого закона, значит, никак нельзя дотянуть до прожиточного минимума. Единственные граждане могут только в судебном порядке это сделать, но это долго и нудно. Недавно я помог одному пенсионеру, пограничнику, он индексацию прожиточный минимум получил в пределах 146 тысяч. Женщина одна с Министерства обороны, она 54 тысячи. Это надо судиться, это не каждый сможет выдержать судебные тяжбы. Второе. Значит, идет дискриминация в сфере труда военнослужащих. Есть трудовой кодекс, а для военных, значит, военного кодекса нету. Туда объединить всех силовиков. Третье. Значит, закон о Совете ветеранов у нас существует с 2006 года. Там, значит, начинается с участников гражданской войны, но туда не включили миротворцев таджико-афганской границы, которые первые миротворцы защищали с 92 по 99 годы. Туда не включены баткенцы. Я бы, значит, если избрали бы, значит, вплотную занялся этими вопросами. Третье. Закон о статусе военнослужащего существует с 92 года. Он в полном объеме не работает. Только, значит, выплачивается военнослужащим денежное содержание и все. Остальное, значит, не работает. Дальше. Четвертое. Закон об обороне, статья 5, предусматривает гражданский контроль над вооруженными силами. Что это значит? Чтобы граждане платят налоги, значит, они обязаны контролировать вооруженные силы. В каких вопросах? В вопросах социальной, правовой защиты, в вопросах полного обеспечения. На сегодняшний день получается, что собак кормят в 2 раза больше, чем, допустим, военнослужащих. Дальше. Внести изменения в закон о рассмотрении обращения граждан. Я вот недавно подал в суд на должностные лица, но там, оказывается, механизм не разработан, как их привлечь к ответственности. Также надо обновить закон о всеобщей воинской обязанности. Он существует с 1992 года, его надо обновить. Так, необходим нам закон о народном Курултае. Уже, значит, у нас 2-я Конституция, там в Конституции прописано, а самого закона нету. Надо внести в закон о Совете Безопасности изменения. В 2011 году, значит, инициатором этого закона был депутат Исмаил Исаков, где полномочия председателя Совета Безопасности рассматривать бюджет на оборонную безопасность. Не раз председатель, как президент, он не рассматривал, и недавно, значит, его полномочия упростили. Также необходим нам закон, конституционный закон об омбудсмена, и туда включить главу о защите прав военнослужащих. На сегодняшний день нету ни одного госоргана, который бы защищал права военнослужащих. В принципе, у меня все. Спасибо большое. Анда кийинки суроого өтсөк, учурда сиздер ушул Бишкек шаарындагы бир мандаттуу округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуп жатасыздар. Ушул негизинде суроо бергим келип жатат. Борбор калаабыз Бишкек бюджет түзүүчү шаар болуп эсептелинип, анда чогулган каражаттын көбү республикалык казынага кетерин бардыгыбыз билебиз. Анан ушул Бишкек шаары Борбор кала жылдан жылга жаңы
жумуштар менен, анда жашаган жашоочулар менен кеңейип жатканда, демек ошол эле бала бакча, мектеп маселеси, жолдор, ушул көйгөйлөр чечилбей жаткан малда, ушул жагдай башкача айтканда Бишкекте чогулган каражаттын көпчүлүк бөлүгү республикалык казынага кетип калып жатканы сиздердин пикирде канчалык негиздүү? Ушундай суроо бергим келип жатат. И вкратце на русском тоже повторю вопрос. Как мы все знаем, Бишкек является бюджетообразующим городом, и основная часть собранных средств уходит в республиканскую казну. Насколько оправдан этот факт, учитывая то, что столица и ее население растет с каждым годом, и, соответственно, растут и проблемы, как нехватка школ, детских садов, плохие дороги и так далее. И мы начинаем, Анвар Айдарович, с вас. Значит, бюджет города Бишкека. Здесь каждый гражданин имеет право, значит, участвовать при рассмотрении бюджета. То есть каждый гражданин должен участвовать, значит, они должны свое мнение высказываться, значит, вести какой-то анализ. Зависит от нас, граждан. В первую очередь, да. Почему? Потому что согласно Конституции власть принадлежит народу, народ через выборы, референдумы избирает депутатов, избирает президента, значит, они имеют право с них спрашивать. Также и при рассмотрении бюджета городского, также и, допустим, в этой же Оргкедиш. Люди должны активно участвовать, тем более недавно выборы прошли, выборы Первомайской и Свердловской признаны недействительными. То есть люди уже поняли, что от них зависит судьба. Спасибо большое. Акчыл Тоймурза, ушул эле суроо. Ушул Бишкек шаарында чогулган каражаттын көпчүлүк бөлүгү республикалык бюджетке кетип калып жаткан жагдай сиздин пикирде канчалык негиздүү? Мен бул боюнча ачыгын айтсам тереңирээк эч нерсе айта албайт окшойм. Бирок бюджетти эми жакшылап бөлүштүрүп ар бир нерсени орду менен койсо, менимче Бишкек шаарынын бюджети Бишкек шаарынын жаңы конуштарына дагы шаардын өзүнүн ичинин өсүп өнүгүшүнө дагы жете турган мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени сиз айткандай, жогоруда айткандай, Бишкек шаары эң республика боюнча эң көп экономикага каражат алып келе турган шаар. Эми ичинде көп нерселер бар, мен мунун үчүн терең кирип айта албайм да. Жакшы, рахмат. Акылбек Аблабекович. Ну, во-первых, мы не должны забывать то, что Бишкек это за счет внутренней миграции, именно бюджет Бишкека пополняется нашими внутренними мигрантами. Мы все прекрасно знаем, что в основном, хотя мы называемся миллионниками, но, скорее всего, здесь 1,5 миллиона, они все, каждый в своей сфере пополняет бюджет Бишкека. Это мы не должны забывать, потому что Бишкек сам по себе не может зарабатывать такие деньги. И, соответственно, если мы будем его аккумулировать и расходовать только внутри Бишкека, при распределении они не будут учитываться. Это первое основание. А второе основание, дело в том, что мы должны, конечно, поскольку республика единое государство, мы должны как-то рассматривать и возможности выживания или там существования других регионов. Потому что проблема внутренней миграции из-за чего у нас происходит? Из-за того, что люди вынуждены сюда приехать не для того, чтобы жить комфортно, а это для того, чтобы зарабатывать и кормить своей семью. Была бы возможность на месте работать, никто сюда не приезжал. Потому что все приезжие, которые не имеют ни дома, может быть, ни прописки, они здесь на птичьих правах живут. Даже при обращении в медицинское учреждение они платят огромные деньги. Поэтому я считаю, этот вопрос, конечно, поставлен неправильно, потому что мы все прекрасно понимаем, все жители Кыргызстана знают, в основном, где деньги зарабатываются, где деньги они, ну, и куда они тратятся. Соответственно, я считаю, что перераспределение это может быть вынужденная мера, но необходимая. Спасибо большое. Талбек Жеңишевич. Бизде эле кыргыздарда мындай сөз бар да, жыргаганман жылкычы болупмун деген сөз бар. Бишкек шаарынын бюджетин республиканский шаардын бюджетине бөлүп аткан себеби республиканский бюджетте биздин урматтуу, ардактуу мугалимдерибиз, врачтарыбыз айлык ала албагына жетпегендиктин кесепетинен Бишкектин бюджетин бөлүп атат да. Кеп анда эмес, кеп ошол бюджетти кандай максатта пайдаланып атышат, канчалык деңгээлде туура пайдаланып атышат, ошол бириккен нерсени дагы толук жеткирбей, бөлүп чалып талап кетип атышпайбы? Талап кетип атышат да. Буга мисал, допустим, биз өзүбүз ушул жаңы конушта жашаган тургундарыбыз өзүбүздүн акчага чогултуп канализация киргиздик 1 километр жерге.
ошого биз частный компанияны нанимать этип, который лицензиясы бар на законной основании дегендей төлөп бердик. Полный материалы менен ар бири 1 метр 1200 сомдон эте где-то 1 миллионго жетпеген акча болду. Ошондой эле канализацияны өкмөт тарабынан, мэрия тарабынан киргизилди, жакын турган кошуналардын жолуна да. Ошондой эле расход тиги расстояние, бирок бизге караганда аякта 5 эсе көп кетти. 1 миллион кеткен жерге аяка 5 миллион кетти да. Мунун баардыгы жана тендер деген балекеттин эсебинен чыкканда, бул ошо бюджетти экономдоп пайдаланганды билбей жаткандыгыбыз. Жөн гана нерседен ар бир, даже мынакей мен ушу бияка келат дагы бир врачтар менен жолуктум, мен ошолордун поликлиникасына барып берген бумага, жанакы берген бумагалар, пайдаланган бумагалар. Тендердин эсебинен барган бумагасын врачтар айтып атат, бизге мындай бумага базардан табылбайт дейт. Бул вообще тиги пайдаланганга болбой калган, каяктан таап келип атат дейт. Ушундай нерселер берип атат дейт. Анын баасын салыштыра келсеңиз, базардагы сонун турган бумагалардан да кымбат да. Мына андан көрө ушак жагынан бюджетти экономдогонду билсек, туура пайдаланганды билсек, даже мына акыркы күндөр мен учурдан пайдаланып ушунда өкмөт башындагылардан көңүлүм бурат эле. Мына кийинки жолдор салынып атат, жолдорго деп бир Бишкек баягы ички кара бюджеттин эсебинен жанагы тыштан келген гранттын эсебинен салынып аткан жолдор бар да. Эми азыркы жолдорду акыркы жылдар бир мындай болуп кетти. Мурун жол салынбай турганда жаман жол болчу, бирок элдер 3 машина кенен батчу ошол жерденчи. Азыр эми жол салынып атат, асфальттап атат, ортосунда 2 машина баткыдай асфальт, эки четинде 2 метрден килейген арык, лоток, который сууга деп калтырып койгон. Ал жерде өмүрү суу акканда эмес, эгер ал жерге суу акса жаш балдар агып кете турганда, анан даңгыратып ортодо ичке жолду куруп салып ушундай метод кетти азыр. Эми ага канча каражат кетип атат, аны текшере отурган болсо, ошол жол толук асфальт кетти деген асфальт болуп атат да. Бияктан да жеп атат да. Кеп ошону канчалык туура пайдаланышта контроль жок. Дагы эле болсо мен айткан коррупциянын бар ушундай келет. Жакшы, рахмат. Бектур мырза, кезек сизде. Рахмат. Бишкек бул бир гана административдик маданий борбор эмес. Бул өлкөдөгү өндүрүштүн, соода сатыктын жана ички эмгек миграциясынын борбору. Анан бул жерде Бишкектин бюджети ушул шаарда гана калсын деген бул туура эмес түшүнүк. Эгерде мамлекет, жалпы мамлекет болбосо, анда Бишкектин болушу кажет эмес да. Жалпы алыскы региондорубуз, бюджеттик таңкыстыктагы жашап жаткан айрым областтарыбыз өнүгүшү үчүн жогоруда агаларым айтып кеткендей, бул ички миграциядан, ошол эле Бишкектеги жүрүп жаткан чакан жана орто бизнестен, өндүрүштөн түшкөн каражаттардан республиканын түрдүү аймактарына бөлүнүп жаткандыгы, бул мен ойлойм эң эле туура жана мыйзамдуу, себепте негиздүү деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол каражат менен жалпы регионубуз бирдей өнүгүш керек да. Анан борбор кала же болбосо алыскы аймак деп бөлүнүү бул туура эмес. Биз бир өлкөбүз, бир элбиз да. Баарыбыз текши өнүгүшүбүз керек. Анан бул Бишкектеги жанагы пайда болуп жаткан акча каражаты ошол ички эмгек миграциясынын эсебинен болуп жатат. Бизде азыр прописка маселеси өтө орчундуу турат. Ошол аймактардан келген жарандарыбыз бул жакта пропискага тура албайт. Туруш үчүн туруктуу турак жайы керек. Анан ошол прописканын көйгөйүнөн көптөгөн энелерибиз балдарын бала бакчага бере албай атат. Бөбөктөрүбүздү мектепке өз убагында киргизе албай жатышат да. Бул башында ошол эң башында ошол шаардыктарды карашат прописка менен кабыл алып. Эгерде биз ошондой эле шайлоодо деле алар өздөрүнүн шайлоо укугун жеринде барып аткарып келүү үчүн көптөгөн каражат жана убакыт кетет. Бул көйгөйдү чече турган болсок, алардын ошо жумуш орундарына дагы жаңыдан жумуш орунна түзүлүшүнө, бөбөктөрүбүз үчүн жеткиликтүү бала бакча болушуна жана билим уясы болушуна шарттар түзүлмөк.
Жакшы, рахмат. Анда акыркы суроом, алдыңыздарда турган монитордо ар бириңиздердин канча убактыңыздар калганы көрүнүп турат. Ошол убакыттын алкагында жооп берүүгө аракет кылсаңыздар. Акыркы суроо, ушул Кыргызстанда эң чоң көйгөйдүн бири бул жумушсуздук экени эч кимге сыр эмес. Балким сиздер учурда өзүңүздөрдүн шайлоо алдындагы программаңыздарда көрсөткөнсүздөрдүр бул маселени. Жумушсуздукту жоюу боюнча кандай реалдуу сунуштарыңыз бар? Бектур мырза, сизден баштайлы. Жумушсуздук бул бизде мамлекетибизде эл аралык изилдөөлөргө таяна турган болсок, 100% көйгөйлөрдү санай турган болсо, ошонун 51% бул жумушсуздукту түзөт экен. Жумушсуздуктун кесепетинен бул кылмыштуулук, ошондой эле көптөгөн мыйзам бузуулар да келип чыгат. Жумушсуздукту жоюу үчүн биз жаңы жумуш орундарын камсыз кылышыбыз керек. Ал үчүн бизнеске мүмкүнчүлүктөрдү кенен беришибиз керек. Салык жана социалдык камсыздандыруудан жеңилдиктерди көрсөтүп, жана алар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп беришибиз керек да. Анан жумушсуздук ошол жанагы эле жогоруда айтып кеткендей, жарандарыбыздын туруктуу каттоосу болсо, бул жактан жумушка орношууга да кенен мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Дагы бир мисал, жана жогоруда айткандай, кандай мыйзамдар кабыл алыш керек дегенде, туризм багытындагы мыйзамдарды дагы кабыл алууну сунуштайт элем. Бизде азыр өлкөбүзгө 60тан ашык мамлекеттен визасыз жарандарыбыз келет. Ошол меймандарыбызды тозуп, аларга тейлүү кызматтарын көрсөтүп, көптөгөн адамдарыбыз жумуш менен камсыз кылып атат да. Ошондой тармакты карап, туризм тармагын өнүктүрсөк, бир топ ушул тармактагы көйгөйлөр чечилет жана жеңилдейт. Жакшы, рахмат. Дагы 27 секундаңыз бар. Балким позицияңызды бекемдөө үчүн колдоносузбу? Жок. Жакшы, рахмат. Албек Жеңишевич, анда кезек сизде. Ушул жумушсуздук боюнча сизде программаңыздарда бир реалдуу сунуштарыңыз барбы? Жумушсуздук боюнча мындай да, биздин өлкөдө канча жылдан бери жашап келатабыз, мамлекетибиз элге жумуш ордун түзүп бере элек бир дагы. Основной бүгүнкү күндө биздин элдин жашоосу бул базар соода сатык менен алып атат. Базарды дагы, точканы дагы кылганда бул эл өзү түзгөн жумуш орду. Андан кийинкилерин алар айыл чарбачылыгында жүрүшөт, андан кийин мал чарбачылыгында жүрөт. Андан тышкары албетте социалдык эмедеги мугалимдер, мамлекет кызматтагыларда андан башка жумуш орду жок. Бирок биздин мамлекетте ушу жумуш ордун түзүп берүүдөн мурун жумуш ордун ачып аткандардын укугун коргой албай атабыз да. Укугун коргой албай атабыз. Айтсак, мугалимдерди алалы даже. Өткөндөгү случайда бир канча жыл иштеген эжебиздин, мугалимибиздин бир баланы чаап, ал баланы сөөп койгон экен, анын укугун коргой алган жокпузбу? Өздөрү темтиселеп, өкмөттөн жумуш сурабай, өздөрү жумуш ордун ачып, дыйкан жерлерди иштеп жүргөн дыйкандардын укугун коргой албай жүрөбүз. Муну ала келсек, мына жылда эле атап, чөйрөнү айтсак, жазында кысылчаны укмуш жыргатабыз деп септирет да, күзүндө кайраны болсо кысыл сахар завод иштебейт же сахар аз деген ар кандай неме менен дыйкандардын укугун коргой албайбыз. Мына ушундай көйгөйлөрдүн асабынан бизде жумушчунун ачып бергендин ордуна биринчи жумушчулардын укугун коргогонду үйрөнөлчү, мамлекет элибиздин укугун коргогонду үйрөнөлчү. Андан кийин албетте жумуш орду бизде, мына бул Бектур мырзага да мен туура кошулам. Туризм багытында даяр орундар турат. Дагы эле жана айтам, туризм багытында жумуш орду. Жакшы, рахмат. Уақытыңыз аяқтап қалды. Акылбек Каблабекович, у вас всего 17 секунд. Может быть, успеете сказать, какие у вас конкретные предложения? Да. На официальном языке, если вы... Может быть, да. Может быть, вы указали в своих предвыборных программах, какие у вас есть конкретно реальные предложения по ускорению безработицы. Да. Ну, учитывая время, я скажу, что разрешение проблем безработицы это в руках самих себя, наших граждан. Пока мы сами себя не разрешим не поборемся с этой проблемой, государство у нас не сможет этот вопрос разрешить на сегодняшний день. Каждый из нас может сам решить вопрос. Спасибо большое. Акчултай мырза. Биз азыр жогоруда байкелерибиз айтып кетти. Чынында биз жумушсуздукту камсыз кылуу үчүн биз ушул жерге келип жумуш орун түзүп берем, ишкерлик кылам деген жарандарга, ошол инвесторлорго биз мүмкүнчүлүк түзүп бере албай келебиз да. Биз президент Садыр Нуркожоевич менен президент болоордун алдында ушул маселе боюнча сүйлөшүп, ушуну биз сунуштаганбыз. Ошол жанагындай эле ишкерлер, чет өлкөдөн келе турган ишкерлерди
өзүбүздүн жанагы мекендеш бул жумушсуздукту биз шаарга эле карай бербей ар бир айылга деп сунуштадык эле да. Ар бир республиканын баардык аймактарында ар бир айылдарга деп. Кандай жол менен? Биз айтканбыз ошол жанагы каражаттарын өздөрү алып келип, ар ким өзүнүн айылына бир 5 киши иштей турган болобу, же баягы тактап айтканда же бир тоок ферма ачабы, же бир 5 гектар жерди алып айдатабы. Ошол ишкерликти кылып ачып ошолорго биз мүмкүнчүлүк түзүп берели депчи. Биз ошонун негизинде эми бул жакта чоң мамлекет болуп аткандай мамлекеттик деңгээлде ал иштерге мындай кээде каралбай, убакыт болбой калышы мүмкүн. Биз ошондо айттык эле, биздин ишкерлер ассоциациясы биз ошонун ичине көпүрө болуп берели депчи. Биз келели, бизге келишсин, биз ошол ишкерлерге мүмкүнчүлүк түзүп берели деп. Азыркы учурда иш орун жок деп отурабыз. Мына ошто бир инибиз ошол чет өлкөдөн келип пахтаны, жүн терини кайра иштетип чыгара турган бир завод курам деп чуркап жүрөт да. Бул канчадан бери уже мындай нерсени биз колго алып тезирээк ишке ашырып койгондо ал жерде бир 700-800 орунду бир чоң завод курулган да. Биздин өзүбүздүн СРОлор ошол чийки бойдон кетип калып атат, ошону кайра иштетип ошол жерде бир иштетели деп мындай аракет кылып жүрөт. Мындай тоскоолдуктар көп да. Ошон үчүн биз көп айтат элек, ошол ар бир айылда айыл өкмөттөр же болбосо ошол жетекчилер мектеп окуучуларына чейин керек болсо ошол бир программа киргизип, мектеп окуучуларына чейин тапшырма берип койсо, ар бир айылдын көйгөйүн, ар бир айылдын кай жерде кандай таш жатат, кай жерде кандай чөп чыгат. Вахтыңыз аяғына келіп қалды. Анвар Айдарович, я вкратце повторю на русском языке. Как мы все знаем, безработица являлась и сейчас является самой актуальной проблемой в нашей стране. Может быть, вы указали в своей предвыборной программе, какие у вас конкретно есть предложения по решению этой проблемы? Да, спасибо, я указал. И хочу добавить, безработица почему? Потому что есть социальная несправедливость. Возьмем, допустим, учителей города Бишкек, про другие регионы не буду говорить. Потому что нарушается закон об образовании, нарушается закон о статусе учителей, то, что им по закону положено, не платят. Допустим, если взять материалы счетной палаты по проверке Министерства финансов, то, что им не положено по закону, они получают. Понимаете, в чем дело? Вот эта социальная несправедливость, если, допустим, исполнялись бы законы, поэтому я вот, когда какие законные изменения, я сказал, закон о рассмотрении обращений граждан, надо внести изменения, чтобы был отработан механизм, чтобы руководителей госорганов могли привлечь к ответственности. Теперь, в 2008 году, когда к нам обратились учителя, мы помогли им, значит, получить за спецстаж 4,5 миллиарда сомов, они в течение 3 лет получили. Потом, значит, без судебных процессов уже медикам выплатили 1,5 миллиарда сомов, это за медицинский стаж. То есть на сегодняшний день существует социальная несправедливость. Если бы, допустим, тот же Федерация профсоюза, профсоюзные организации, граждане состоят в профсоюзе, платят 1% в профсоюзах, они даже не знают, что это 1% на содержание аппарата профсоюза. А вот 0,25% фонд оздоровления трудящихся – это для путевок. Поэтому, значит, то же самое люди не знают и все думают, если 1% это путевки, нет. То же самое материалы счетной палаты. Спасибо большое. Мы все тогда переходим на второй этап наших теледебатов. Здесь вы можете задавать вопросы друг другу. Вопросы вы можете задавать как в общем порядке, так и адресно. Бізде анда, урматтуу талапкерлер, экинчи раундты баштасак, экинчи раундтун алкагында сиздер бириңиздерге суроо берсеңиздер болот. Жалпысынан бул 6 минуттан каралган. Эскерте кетчү жагдай суроо берип жаткан маалда 6 минуттан алынат, андыктан суроону болушунча кыска жана нуска бергенге аракет кылсаңыздар, суроону жеке мүнөздө же болбосо жалпы мүнөздө берсеңиздер болот. Анвар Айдарович, ваши вопросы оппонента. Уважаемые кандидаты, мы все достойны занять место в парламенте, и я бы хотел задать вопрос. Первые шаги, если кого-то из вас изберут избиратели, что вы в парламенте делали? Первые ваши шаги. Это общий вопрос. Общий, кто желает, пусть отвечает. Тогда, Акчултой Мырза, начнем с вас. Ну,
как говорят, есть поговорка «один в поле не воин». Но, к сожалению, вот вновь избранный состав все видят, немножко уже как бы выходит из доверия своим поведением. И, наверное, избиратели думают, куда нынешний кандидат будет, так, зачем, да? Но я хотел сказать так, в принципе, почему я иду, у депутата есть одно преимущество. Это права законодательной инициативы. Он может один инициировать законодательство. Я достаточно много работал с депутатом действующим, готовил им законопроекты, помогал, вернее. Но проблема в том, что некоторые из них боялись его дальше реализовывать, потому что у каждого свои проблемы, или, может быть, в плане знаний, может, в плане как бы, отношения к власти, да? Поэтому здесь только с этой целью, что, в принципе, у меня есть достаточный опыт подготовки законопроектов и реализации. Я только из-за этого пытаюсь, именно взяв на себя ответственность, осуществить эту деятельность и попробовать как-то изнутри с помощью инициирования законопроектов как-то изменить сложившуюся ситуацию. Спасибо большое. Талбек Мырза, суроону мамлекеттик тилде, же болбосо расмий тилде деле жооп берсеңиз болот суроого. Биринчи кадамдарыңыз, эгер Кудай буйруп, Жогорку Кеңештин депутаты болуп калсаңыз. Это первая наша обязанность как депутатов. В первую очередь, это все законы пересмотрев, что они были самые главные, на благо народа работали. Самые главные вот эти. И все мне, в принципе. Рахмат, Виктор Мырза. Мен жогоруда айтып кеткендей, социалдык маселелерди биринчи эң негизги приоритеттүү багыт деп эсептейм. Биринчи көтөрө турган мыйзамым ошо коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошол жака менин өзүмдүн өзгөртүү жана сунуштоолорум бар. Ошол сунушту көтөрүп чыгам. Я могу на свой вопрос ответить, да? Да, конечно, можно. Только вначале, может быть, уважаемые кандидаты, значит, мною уже был подготовлен первоочередной план соответствующей работы с Кабинетом министров, секретариатом Совета Безопасности. Год назад был случай, что встретились с депутатом Акылбек Джапаровым, тогда был депутатом, он в свое время инициировал, чтобы военнослужащие отчисляли соцфонд. Но когда встретились, переговорили, он понял, да, это ошибочное, значит, явление. После этого через 2 дня он уже в бюджете заложил 11 миллионов на чернобыльцев, чтобы их пособие до прожиточного минимума. И с Акылбеком Джапаровым я лично знаком с 2005 года. С этим, он сейчас председатель Кабинета министров, с ним можно работать, тем более он, по-моему, уже надолго будет руководить правительством. Он сейчас добивается повышения бюджета. Теперь секретариат Совета Безопасности есть, то есть у президента есть этот законодательная инициатива, инициировать законы. Вот то, что я законы некоторые перечислил, то есть вплотную работаю секретаря Совета Безопасности, можно, значит, как депутат, значит, какие-то изменения, дополнения внести. Спасибо большое. Акчылтай Мырза. Жооп берейин. Жооп берсеңиз болот, ооба, эгер кааласаңыз. Биз эми Жогорку Кеңешке барганда биринчилерден болуп өзүбүздүн алдыга койгон ушул программаларды кантип чукул арада аз убакыттын ичинде ишке ашыра алабыз, кандай жол менен кантип ошол ичиндеги өзүнүн бир жолдорун комитеттер менен акылдашып, кандай негизде биз өзүбүздүн ошо элге берген убадаларыбызды, элге сунуштаган программаларыбызды аткарабыз. Ошонун негизинде болот биринчи кадамыбыз. Жакшы, рахмат. Анда кезек сизде экен, Акчылтай Мырза. Сиз атаандаштарыңызга сурооңуз болобу? Мен суроом жок. Чынын айтканда баарыңыздарга ийгилик. Эми баарыбыз бир максатта баратабыз. Эми ал жака агайыбыз айткандай кимибиз барсак дагы ошол элдин көйгөйүн чечип, алдыбызга койгон максаттарыбызды ишке ашырып, ак жүрөк, ак тилек менен, ак ниет менен иш кылсак, менин агаларга суроом жок эч кимге. Бирок балким минутаңыздын акырын карап туруп, андан кийин ойлонуп сурооңуз пайда болордур. Ооба, анткени бардыгына бирдей эреже каралган. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, андан кийин суроо берсеңиз. Акылбек Аблабекович, ваши вопросы оппонентам. Ну, давайте так.
Я, наверное, не буду вперед заглядывать. Я просто такой привык к настоящему жить. Я такой простой вопрос всем кандидатам. Ну, поскольку мы сейчас еще не дошли до финиша, у меня такой прямой вопрос, да? В случае, если вдруг с чьей-либо стороны будет нарушение законодательства, ну, при проведении выборов, ведении агитации или других действий, которые предполагают отмену регистрации кандидатов, готовы ли они сами самостоятельно уйти до этого по собственному желанию, если они убедятся, что это действительно было нарушено? Или надо обязательно через судебный орган или через комиссию попытаться их снять с гонки? Если кандидаты ясен, нарушили закон, как я да, понимаю, если они убеждены в том, что с их стороны были нарушения, или с их представителей, со стороны представителей, по закону такое предполагается. Готовы ли они добровольно как бы уйти или сняться с гонки? Или Анвар или Айдарович будут бороться до поднимает конца? руку, да, давайте тогда начнем с вас. Допустим, как кандидат, если с моей стороны, со стороны моей команды будут какие-то нарушения законов, я готов, да. Потому что мое личное, допустим, то есть дороже мандата, честь дороже мандата. Я готов. Спасибо большое за ответ. Акшылтай мырза, даярсыз ба? Биз мына баарыбыз тең өткөндө ошол борбордук шайлоо комиссиясынын кеңсесинде меморандумга кол койдук. Агай айткандай, эгерде командабыздан эме биз болушунча нарушать этпейли, арган эч кандай мындай бир туура эмес иш кылбайлы деп аракет кылып атабыз. Эгерде ошондой иш туура эмес иш болуп кете турган болсо, биз да даярбыз. Жакшы, рахмат. Таалайбек мырза, эгерде сиз тараптан ушул агитация учурунда болобу, шайлоо учурунда болобу, мыйзам бузуу катталып, анан өзүңүз баш тартууга даярсызбы? Өз каалооңуз менен ушундай суроо болду. Ооба, мен тараптан нарушение болсо, мен баш тартканга даярмын, анткени мен өзүм дагы коррупция маселесин катуу көтөрүп аткандан кийин сөз даярмын. Экинчиден, башка тараптардан нарушениялар болгон болсо, мен команданын баардыгын бириктирип, ошолорго нарушение кылган адамдын күнөөсүн тактап бергенге баардыгыбыз команда менен чогуу ынтымакты чыкканга чакырат элем. Жакшы, рахмат. Бектур мырза, жообуңуз? Мен жана менин шайлоо алдындагы командам ушу шайлоо эрежелерин толугу менен Кудай буйрса аткарабыз, мыйзам бузууга барбайбыз. Эгерде ошондой мыйзам бузуу тууралуу бизге кандайдыр бир догматтар түшө турган болсо, баардыгын мыйзамдын чегинде, жалпы мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында чечебиз. Жакшы, рахмат. Анда кезек Таалайбек Жеңишевич, сизде Менде деле суроо жок, баардыгыңарга ийгилик каалайм. Особенно вам удачи. Так, анан Акылбек байке суроом бар. Акылбек байке, сиз мурдакы БШКнын төрагасы болуп иштеген катары. Сиз иштеген убакта БШКнын ичинде сиз айта албаган кандай кемчиликтер бар эле, жана бийлик тарабынан кандай басымдар болчу эле? Жана азыркы БШКнын убагында кандай кемчиликтер бар, жана кандай бийлик тарабынан аларга басым бар? Ушуну айтып бериңизчи. Азыркын айтсам, басымды эми айта албайм, ичинде жүрбөгөндөн кийин. Мен иштеген убакта басым болгон эмес, анткени мен позициямды билчү, 10 жыл өткөргөн билесиздер. Бир шарт менен баргам, эч ким киришпейт деп, эч ким киришкен жок. Дайым эле оюмду ачык айтып жүрөм. Мына өткөн 20 жылдан кийин 1 жылга чукул дагы комиссиянын мүчөсү болдум. Ал жерде 100гө жакын өзүмдүн комиссиянын чечимине каршы пикиримди көрсөтүп, жазуу жүзүндө киргизип аттым. Ошон үчүн баягы мен андан тайманбайм. Ал эми азыркы иштеп аткан комиссияга болсо, мен мына азыркы бүгүнкү күнгө мына бул шайлоодо да бир 4-5 жолу арыз жаздым. Мыйзам бузууларды көрсөттүм. Бүгүн бир сотко да катышып келдим. Бөлө мен максатым бардыгы тең ошол ичинде шайлоо комиссиялары дагы мыйзамды таксатташ керек, аткарыш керек. Эгер мыйзам жатып аткандан кийин ал шартты аткарбаса, анда биздин агыны аткарууга мындай милдетибиз жок деген көз караш менен мен иш кылып атам. Жакшы, рахмат. Бектур мырза, сиздин сурооңуз? Менин суроолорум Таалайбек Жеңишевичке. Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, өлүм мыйзамын, өлүм жазасын киргизебиз депчи. Азыркы биздеги сот системасы менен ошол сиз сунуштаган өлүм жазасы ишке ашабы? Ооба, бул суроону мага көпчүлүгү берип атат. Даже мындай деп айтат, сен элдин баарын кырып саласың мында дегендей болуп атат. Анан мындай да,
азыркы сот системасы менен өлүм жазасын бардыгына киргизүүгө мүмкүн эмес. Бул законго наркотиктерди кошуп койсок болот эле, же болбосо мекендин чыккынчысы катары дегендерди кошуп койсок болот эле. Бирок бүгүнкү күндө илбой адамды эртеңки күнү наркоман кылып коет биздин өлкөдө. Илбой адамды эртеңки күнү чыккынчы кылып коет. Бир сөз сүйлөгөн үчүн, мен тике туруп өлгөнүм жакшы деп койгондук үчүн да чыккынчы кылып коет. Ошол себептен мындайдын баарын киргизүүгө мүмкүн эмес. Өтө чоң көйгөй болуп келген коррупция бул мамлекеттик кызматта гана, бизнестерге буга тиешеси жок, башка бир органдарга тиешеси жок. Мамлекеттик кызматта иштеп казынага өтө чоң зыян алып келген адамдарга жана педофилдерге карата өлүм жазасын киргизбесек, бул чоң көйгөй айланып барат. Эгер педофилдерге өлүм жазасын киргизбесек, эртеңки күнү элдер алар өздөрү самосуд кылып баштайт. Самосуд болот. Ошондо көрөбүз, мына акыркы Сокулуктагы случайны көрдүк го баарыбызча. Элдер барып тиги анын жалгыз эле аны эмес, эн атасын үй бүлөсүн көчүрүп ийгенге чейин барды. Эмки жолкуда балдар, жаш балдар, биздин патриот жаш балдар ошону чыдабай кысылгандык менен өлтүрүп алса, жөн биздин жаш балдарыбыз күнөөлүү болуп калат да. Анан экинчиден эмне үчүн биз ошол өлүм жазасын киргизүүдөн коркушубуз керек? Бир канча жылдан бери бийликтин башында айланып кетпей жүргөн коррупционерлердин жазасынан коркуп, бизде 3 жолу төңкөрүш болду го. Именно коррупцияга каршы 3 жолу төңкөрүш болду. Канча жарандарыбыздын өмүрү кыйылды. Андан тышкары ушул коррупциянын астынан экономика өнүкпөгөндөн биздин канчалаган жаштарыбыз чет мамлекетке кетип калып, кайра ошол жактан сөөктөрү келбей өлүп жатат. Ошолордун өмүрүнүн бардыгынан ушу бир коррупционерлердин өмүрү артыкпы? Албетте артык эмес. Ошол өлүм жазасын киргизип койсок биздин өлкөдө, анан ошол жакта кызматка бараткан адам өзү ушундай коркуу сезим болуп, мен ошол жака барып өлүп каламбы, өлүп калбаймбы, же элиме кызмат кыла аламбы деген ой менен барыш керек да. Бизде азыр кызматка бараткан барар айланайын куча акчаны берип барып атат дагы. Анткени алар уверен, ал акчаны барганда эле ал кайра 2 эсе 3 эсе замын алат, тиги замын алат, анын ордуна башка кызматтарды алат. Ошол менен толтуруп барат. Болду, болгон бизнес ушул бизде өлкөдө. Ошол себептен мен ойлойм бул өлүм жазасы керек. Андан тышкары бизде айтып атат, өлүм жазасын тиги киргизүү бизде баягы оондо кол коюлуп калган, андай мүмкүн эмес деп. Ал жагы бар, бирок айтып көргүлөчү, демократиялык мыйзамдан тайгандыгы үчүн эл аралык мамиле үзүлүп калат деп. Урматтуу туугандар, Америкада демократияны туруп жаткан өлүм жазасы бар, Израилде бар өлүм жазасы. Эгер мусулман өлкөлөрүн ала келсек, Арабияда бар, Иранда бар. Өнүккөн өлкө маданият жагынан дүйнөгө аты чыккан Японияда дагы өлүм жазасы бар экен. Японияда мамлекет кызматчы коррупцияга татыктуу илинип калса, ал өлүм жазасын күтпөйт экен. Өзү элден кечирим сурап туруп, өзүн как самурейлердей кылып өзүнөн өлүп берет экен да. Же болбосо кийинки катуу өнүгүп келаткан өлкөлөрдү баары пример кылып айтып келет. Сингапурду алалы, мынакей. Сингапурда да өлүм жазасы бар экен. Алар менен эч бир мамлекет алкагын эл аралык алкагын үскөн жок. Наоборот, ошол жерлерде инвесторлор көп экен, башка жакка салыштыргандыкта. Так что бул мыйзам керек, муну кабыл алуунун жолу бар. Конституциябызда жазылып турат. Эл бийлик бутагы, бир бийлик бутагы жанагы мыйзамдуу нерселерди референдум менен чечүүгө акысы бар деген нерсе бар да. Так что мындан коркушубуз керек. Бул өлкөнүн бул тартип келмейинче биздин экономика өнүкпөйт. Жакшы, рахмат. Дагы бир талап келген сурасым болот да. Болот, албетте. Акылбек Аблакович, сизди ошол шайлоо тармагында аябай тажрыйбалуу адис катары билебиз. Анан сиз байкагандай өлкөдө жарандарыбыздын шайлоо укуктары толук камсыз болбой келет. Өзгөчө ушул ички миграция, тышкы миграцияда жүргөн жарандарыбызды. Ошол бардык жарандарыбыздын шайлоо укугун толук камсыздаш үчүн кандай чараларды көрүшүбүз керек? Во-первых, путем законодательных только изменений, законодательных изменений мы можем дать право голоса каждому избирателю и осуществление избирательных прав. Дело в том, что мы все были свидетелями того, что люди, которые не давали биометрические свои данные, они лишены были голоса, хотя Конституция запрещала им. Но, тем не менее, народ принял это правило. Поэтому только путем внесения законодательных прав. Спасибо большое. Акжолтой Кокомбаевичке сизге сурап, сиз ошол сырттагы ошол эмгек миграциясында жүргөн жарандарыбыздын көйгөйлөрүн чечип келет экенсиз. Биздин раматтылык байкебиз Мухтар Сүйнөлиевич дагы ушул маселелерди көп көтөрүп келген.
Сиздин ушул жасап жаткан ишмердүүлүгүңүзгө Мухтар Сүйнөлүевичтин буга чейин кылып кеткен, жасап кеткен ошол замандаш ассоциациясы жасаган жумуштардын пайдасы тийип жатабы? Жана ошол ассоциацияны эле көтөрүп чыксаңыздар болот беле? Бул Раматылык Мухтар байке мекендеш, сыртта жүргөн мекендеш мигранттар үчүн ополтоодой чоң иш жасаган да. Бул кишинин кылып кеткен иштери мага ушуга чейинки, мен мына 5 жылдан бери коомдук иш менен тыгыз иштешип келатам. Ушуга чейинки кылып келаткан иштеримде 90% ошол Мухтар байкенин түзүп кеткен фундамент менен, ошол коюп кеткен ар бир региондогу диаспора лидерлери менен, ошол жердеги активист байкелер менен, эжелер менен мен 60тан ашык регион менен түз байланышта иш алып барам. Бүт ошол жердеги жөнөкөй адамдар эмес, ошол жерде өз каражанын багып, андан сырткары ошол жерде мекендештердин көйгөйүн чечип, ал жерде көйгөй өтө көп, билесиздер. Биз сыртта жүргөндө мусапырбыз. Ошон үчүн ал жерде өтө көйгөй. Ошонун баарын чечип, ошонун баарын чуркап, убактысын бөлүп, баягы нервин коротуп, акчасын коротуп чуркап жүргөн биздин агаларыбыз, эжелерибиздин баары ошол Мухтар байке түптөгөн замандаш ассоциациясынын мүчөлөрү көбү. Биз муну былтыр жогорку кеңеште мекендештер деген бир эме ачылган, төрөгөнүн алдында. Биз ошондо отуруп Россиядагы жалпы Россиялык Кыргыз конгрессинин мүчөлөрү келген, ошол ассоциациянын мүчөлөрү келген, андан сырткары Москва областындагы кыргыз диаспорасынын мүчөлөрү барганбыз. Ошондо отуруп биз сунуштаганбыз. Бир ошол ассоциацияны кайра кайтарып, замандашты Всемирный ассоциация кылып мигранттарга иштетели деп. Бирок ал эме айтылды, жакшы эле колдоду. Ал жерде билесиздер, тиги Руслан байке бар. Руслан байке барып талкуулаганбыз. Ишке ашат деп ойлойбуз ал деле. Биз Мухтар байкенин түзүп кеткен ошол жердеги ар бир эмеге түзүп кеткен адамдар менен тыгыз иштешип, ал байкенин мен өзү менен көрүшкөн эмесмин, өкүнүчтүү жолугушкан эмесмин, бирок азыркыга чейин кылып кеткен иштери кызмат кылып келатат элге. Жакшы рахмат. Анвар Айдаровичке менин суроом эмес, бир суранычым бар. Бүгүнкү дебат өзгөчө дебат деп айтсам болот. Анткени номер 27 1 май бир мандаттуу округунан аттанып жаткан талапкерлердин эң ак сакалы Анвар Айдарович экен, эң кичүүсү жаш талапкер мен Абдыкадыр уулу Бектур. Анвар Айдарович, сизден бир суранычым бар. Мага ак батаңызды берип ийгилик каалап койсоңуз. Мен этого достойны, все мы достойны. Пусть меня избиратель изберет дегенде. Это воля избирателей. Мы должны доказать избирателям, чтобы они избрали. Может тебя, может других товарищей. Но мен беру там. Рахмат. Если бы я был бы жителем этого Первомайска, я дал бы свой голос. Рахмат. Спасибо большое. Анда Акжолтой мырза, сизден суроо укпай калган элек, эгер берип кетейин жалпыңыздарга. Буга чейинки өтүп аткан шайлоодо, Акылбек байке сиз деле жакшы билет экенсиз, баарыбыз эле билебиз, шайлоочулардын 50% катышпай келет экен да. Мындайча айтканда, буга чейинки шайлоодо 60%тан ашык шайлоочулар катышпаптыр. Бул борбордук шайлоо комиссиясынын мүмкүнчүлүк түзүп бербей койгондугунда эмес, биздин жарандардын кайдыгерлигинде да. Азыр биздин командада ушундай жаш балдар келип ушундай бир сунуш кылышты. Мындайча айтканда, ошол уктап аткан шайлоочуларды биз ойготуп келип берели деп. Миграциядагы жаштар, активисттер ушундай сунуш кылып атышат да. Ошонун үстүндө азыр иштеп атышат да. Мен ошол баарыңыздардан сурайт элем, ошол шайлоочуларды биз кандай кылып ойготуп, кандай кылып иштете алабыз? Как повысить явку избирателей именно по городу Бишкек, да? Рахмат. Анда кимден баштасак? Бектур мырза, сизден баштай берелик. Ошол шайлоочулардын шайлоого барбай жаткандыгы, кайдыгерлиги, бул буга чейин ишеним көрсөтүп, буга чейин тандап келген ошол талапкерлердин өздөрүнүн убадасына турбагандыгы, айткан сөздөрүн аткарбагандыгы,
ошолордун баарысына өкүнүп алардан тажаганда ошон үчүн көпчүлүгү келбейт. Экинчиден жана жогоруда айткан прописка маселеси жоктугу. Бул комплекстүү иш-чараларды жүргүзүш керек. Бизде ошол 1 май бир мандаттуу округунда өткөн шайлоодо партия жана бир мандаттуу шайлоо болгонуна карабай 32% гана шайлоочулар келип өзүнүн жарандык тандоосун көрсөтүп кеткен экен. Бул тармакта биз ошол жарандарыбыз тарабынан дагы, Борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан дагы бирдиктүү, комплекстүү иш-аракеттерди жүргүзүшүбүз керек. Жакшы рахмат. Таалайбек Жеңишевич, сиздин оюңуз бул боюнча? Менин оюмча, ал элди уктап жаткан элдер деп айтканга болбойт. Аларды просто шайласа деле баякылар өтүп, шайлабаса деле баякылар өтүп атып, көңүлдөрү калып эле, просто көңүлдөрү калып калган. Ошол себептен эле келбейт. Болду суроош. Жакшы рахмат. Акылбек Аблабекович. Я соглашусь с тем, что анализ показывает, что кто участвует сейчас в выборах, это сторонники кандидатов, близкие, соседи, друзья и те граждане, к сожалению, избиратели, которые продают свои голоса. Ну, вот если верить показателям, я уже повторюсь, по результатам Первомайского и Свердловского, я надеюсь, что вот эта масса избирателей, здесь более 10 тысяч, которые отдавали против все голоса, это самостоятельные избиратели, которые принимали решения самостоятельно. Я надеюсь на их сознательность. И, конечно, мы должны призвать других, которые потеряли свое доверие. И из-за этого появилось вот как бы равнодушие к этим процессам, как-то попробовать еще раз как-то выйти и проголосовать. Может быть, что-то изменится. Спасибо большое. Да, Анвар Айдарович, ваше мнение? Граждане, которые не принимают участие на выборах, надо им разъяснять их права, потому что, согласно Конституции, власть принадлежит народу, то есть им, что они платят налоги, содержат, значит, тех же депутатов, они даже с них спрашивают, то есть проводить с ними разъяснительную работу, говорить, потому что их жизнь зависит от них самих. Они должны понять. Вот, допустим, вот на выборах активная часть населения Первомайска, Свердловска показали, что против всех тоже какая-то сила. Понимаете, в чем? Просто с ними проводить разъяснительную работу, чтобы люди знали, что они отдают свою власть на выборах, на референдум, значит, президенту или депутатам. И с них они должны спрашивать. И кто, по вашему мнению, вот эту работу должен вести? Ну, с жителями? Более сознательные граждане, госорганы, но госорганы навряд ли, потому что с них потом же граждане будут спрашивать. По-моему, сознательные граждане, вот кандидаты, которые идут, допустим, на выборы, они даже с ними проводить разъяснительную работу, потому что голоса-то они потом от них получат. Может быть, это недочет ЦИК или нет? Может быть, ЦИК должна проводить такую работу? Не. Почему ЦИК? ЦИК Работа парламента. Парламента. Тех же кандидатов. Может быть, все действительно... То есть каждый кандидат заинтересован, чтобы побольше на свою сторону перетянуть этих избирателей. Спасибо большое. Все кандидаты задали по одному вопросу, но у некоторых остались еще время. Да, если есть у кого еще вопросы, то давайте дадим возможность задать и сам ответить. Можно, конечно. Да. Давайте тогда. Не Анвар Айдарович, да. Вот вопрос такого характера. Какие выявлены нарушения граждан на выборах в одномандатных округах? Вот я когда начал, значит, подал документы и начал разбираться, оказывается, солдаты призваны на срочную службу, они не имеют права голосовать в одномандатных округах. Хотя Конституция прописана, каждый имеет право избирать и быть избранным. Те военнослужащие, члены их семей, которые тоже прибыли в войсковую часть, они должны быть там прописаны, также и солдаты то же самое. И это первая. Вторая сторона, как мне объяснили, по прописке, вот, допустим, в Первомайском районе солдата призвали Баткен, он прописан у родителей, его в течение года нету, родители вынуждены за сына, которого государство призвало, который защищает границу с Таджикистаном, платить за коммунальные услуги. Это непонятно почему. И здесь я считаю, что ошибка
Министерству обороны, потому что в соответствии с законом об обороне вооруженных сил социальная правовая защита возложена на Министерство обороны. Это их недоработка. Здесь и права солдата нарушаются, и права родителей. Спасибо большое. Может быть, кто-то еще желает ответить на этот вопрос? Единственная проблема – это недочет законодательства. Недолго думая, не напрягая свои мысли, депутаты просто это приравняли к выборам депутатов местных кеңешей. Вот из этого получилась эта проблема. Студенты и военнослужащие были исключены из тех округов и лишены были права голоса, где они временно пребывают. А Конституция имеет право. Это недочет законодательства, который нужно устранять. Спасибо большое. Урматтуу катышуулар, дагы сурооңуздар болсо, анда мүмкүнчүлүк берели, кимде суроо бар болсо, анда кулак сизде. Бектур мырза. Менде суроо деле жок. Таалайбек Жеңишевич. А вот этот как раз нарушение прав, можно, да, как исправить, можно сказать, нет? Вы хотите ответить на ваш Да, вопрос, на свой здесь, вопрос? допустим, Да, мы вас слушаем. Раз нарушена Конституция, только Конституционный суд может изменить, значит, Конституционный. То есть, есть у нас омбудсмен, у него есть полномочия, я, наверное, к нему обращусь после этих выборов, чтобы они, значит, обратились, как его, в Конституционный суд, потому что это в их полномочиях. Один из выходов. А так могут депутаты обратиться. А так, допустим, то есть омбудсмен, правда, омбудсмена нету, когда его изберут, но один из выходов с этого положения. Спасибо большое. Акжолдой мырза, Акылбек Аблабекович, балким суроо бардыр. Убактыңыздар бар, анда эгер мүмкүнчүлүк берсеңиздер, мен сиздерге суроо берейин, анткени мыйзам боюнча берилген убакытты колдонуп калыңыздар. Өзүбүздүн программаларды позициябызды бекемдей бербейт. Бул раундтун алкагында негизи бири-бириңиздерге суроо берүү каралган да, ошондуктан эгер сиздерде суроо жок болсо, БШК тарабынан берүүгө болбойт. Дебаттын өзү форматы ушундай. акыркы бир мүнөттө баары бир шариячыларыңызга кайрыласыздар да, Акылбек Аблабекович. Ушуну экономдоп атасыздар. Өзүбүздүн немелерди айтып калам деп. Эрежелер ушундай экен, ошондуктан тилекке каршы ушул эрежелерди сактоого чакырам. Она не закреплено нормативным актом, поэтому давайте отойдем от этих правил. Если накажут, значит мы все будем стоять за вас горой. Сиздерде болгону аз эле убакыт калган экен. Эми макул, Акылбек Аблабекович айтып атат, БШКда иштеп тажрыйбалуу болду, макул. Анда балким ушул буга чейин берилген суроолоруңуздарга балким толугу менен жооп бере албай калган болсоңуздар, анда позицияңыздарды бекемдегенге мүмкүнчүлүк берелик. Анда Анвар Сартаевич, давайте. Агайлар жооп уланта берсин өздөрүнүз, биз может жооп беребиз сиздин сурооңузга. Сурооңузду улантып койсоңуз болот. Сиздин укукту коргойлун да. Суроо бериңиз. То есть наше право, да. Можете тогда по нулям поставить. Хорошо, да. По нулям, да. Анда биз ушул өлкө боюнча административдик аймактык түзүлүш боюнча көп кеп кылып калабыз. Эми сиздер ушул Бишкектен аттанып жаткандан кийин ушундай суроо бергим келип жатат. Ушул Бишкектеги мындай административдик түзүлүш сиздерди канааттандырабы? Анткени ар кандай кептер айтылат. Мисалы, мэрия бар, ал эми райондордун деле кереги жок дегендей. Ушул маселе боюнча кандай пикириңиздер бар? Анда Бектур мырза, сизден баштайлык. Эгер кааласаңыз, анда менин суроомо жооп бериңиз. Эгер каалабасаңыз, анда буга чейин берилген суроолор боюнча кандайдыр бир позицияңызды бекемдегенге мүмкүнчүлүк берелик. Сиздин суроого жооп берсек, ошол Бишкектин административдик түзүлүшү азыр Бишкек шаарынын айланасында 85 жаңы конуш бар. Булардын баарысы ошол ар бир райондо, бизде Бишкекте 4 район болсо, ар бир райондо 5тен МТУ каралган, аймактык муниципалдык башкармалык, ошол МТУларга бириктирилген да. Мен ойлойт элем ушул жаңы конуштар боюнча атайын башкармалык түзүлсө, себеп дегенде жаңы конуштарда чечилбеген көйгөйлөр. Жаңы конуштарды өнүктүрүү башкармалык барбы мэрияда? Жаңы атайын башкармалык түзүлүш керек, ага атайын өзүнчө статус бөлүнүш керек, өзүнчө бюджет бөлүнүш керек. Ошентип жаңы конуштардын маселелерин, көйгөйлөрүн чечиш керек да. Мен жалпы Бишкек боюнча дагы ошо сурооңуз менен алкагында эле өзүмдүн позициямды бекемдеп кетсем, бизде билим берүү уясы жетишсиз.
ошондой эле мектепке чейинки билим берүү уялары булар бала бакчалар дагы жетишсиз болуп келет. Жалпы ошо Бишкектин 1-май бир мандат округунан чыгып аткандан кийин 1-май району боюнча ала турган болсок 27 гана бала бакча бар экен. А эгерде жалпы стандарттарды ала турган болсок, бул жерде 132 бала бакча болушу керек экен. Бул ошондой 132 бала бакча боло турган болсо, стандарттардын баарысы сактала турган болсо, ошол бөбөктөрүбүзгө жеткиликтүү тарбия берилет. Ар бирине ошол тарбиячы тарабынан жакшы убакыт бөлүнөт. Ошондой эле мектептерде дагы жетишсиз. Мисалы балдар 3-4 смена болуп окуп жатышат. Мисалга ала турган болсом мен белгилей келгем өзүм үчүн. 29-гимназия 500 орундук деп эсептелет экен. Ал жерде 3,5 миңден ашык окуучу окуйт экен. Бул 627 эсе бул көп. Бул ошол баардык стандарттарды бузуп атат, билим берүүнүн сапатын ылдыйлатып атат. Окуучуларды мугалим кирип, жаңы тема өтүп, жаңы усулдарды үйрөткөндүн ордуна ошолордун аты жөнүн тактап гана, ошондой эле жаңы теманы баштаганга гана убакыт жетип атат да. Ушул көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз мектептердин санын, бала бакчалардын санын көбөйтүшүбүз керек. Бул тууралуу менин программамда бар. Муну шаардык бюджеттен же болбосо мамлекеттин бюджетинен гана эмес, сырткы инвесторлор Жакшы, рахмат, убактыңыз аягына келди. Талабек мырза, эгер кааласаңыз менин суроомо жооп бериңиз, эгер каалабасаңыз анда мурдагы суроолор боюнча оюңузду бекемдеп алыңыз. Ооба, мен өзүмдү айтайын, урматтуу 1-май районунун тургундары, мен ошо 1-май районунан чыгып аткандыгына байланыштуу, 1-май районунан чыгып атканына байланыштуу, 1-май районунда баардык социалдык маселелерди, конечно, бала бакчалар жетпейт, мектептер жетпейт экен, кыдырып көрүп жүрүп атам мынакей. Жолдордун акыбалы начар, өтө көп жерлеринде канализация бүгүнкү күнгө чейин жок экен. Ушундай маселелердин баардыгын арыз менен жазып, эгер Кудай көрүп депутат болуп калса, арыз менен жазып мага кайрылсаңыздар, мен ошол эки арызыңыздарды ошол эле 1-май районунун акимиятын кошуп, ошол эле мэрияны кошуп, мэрияда отурган биздин урматтуу Гор кеңештин депутаттары бар, ошолорду кошуп, ошолордон бюджет бөлдүрүп, үстү жактан өзүм дагы колуман келишинче жардамымды берип, сиздердин баардык көйгөйүңөрдү чечкенге, андан тышкары ушул 1-май районундагы ар бир жарандын укуктук бузулуп кордолуп аткан болсо, аларга дагы баардыгыңарды кабыл алып, баардыгыңардын көйгөйүңө чечип жардам берүүгө мен дайым даярмын. Мен сиздер менен, урматтуу 1-май районунун тургундары. Жакшы, рахмат. Акылбек Аблабекович, устраивает ли вас административное деление города Бишкек? Либо вы хотите укрепить свою позицию? К сожалению, времени не хватит, поэтому я уважаю вас, я просто отклонился от ответа, но хотел обратиться к избирателям. Уважаемые избиратели, я проживаю в Первомайском районе более 30 лет. Я обращаюсь к избирателям, у которых выбора нет. Сомневаются в выборе. Я думаю, что в случае, если вы выберете меня, я готов и обязуюсь защитить вас и реализовать ваши права в том формате, как прописано в законодательстве. Поэтому я призываю тех граждан, избирателей, которые сомневаются или до сих пор сомнений прийти или нет, я призываю прийти проголосовать. Спасибо большое. Акжолдой мырза. Бизде эми сиздин сурооңузга биз түзүлүп калган системаны, түзүлүп калган структураны азыр эгерде оңдойбуз десек, биз бир нече убакыт жоготобуз да. Менимче бул иштеп келаткан нерсе, структуралар баары иштеш керек. Анткени биз өзүбүз баягы Москвада жүргөндө көрүп калабыз. Москва, Московская область боюнча 600 миңден ашык кыргыздар жайыбыз да. Барбыз да иштеген. Анан ал жерде бир эле посольство, консульство, миграция, МВД. Бир 40-50 сотрудник иштейт болгону. Анан көп маселелер бар ал жерде. 1-2 юрист отурат, жетишпейт.
Аны биз ошого салыштырмалуу мен айта алам, бул структура ар бир ошол мэрия өзүнүн ишин кылыш керек, бул шаарды көрктөндүрүш керек, шаарды маселелерин чечиш керек. Жергиликтүү ошол жаңы конуштардын жаңы конуштар ошол райондордун акимдерге, айыл өкмөттөргө, ошолордун бир комитет жетекчилерине караштуу да. Менимче баары иштеп болгону, ар ким өз ишин таза, так жана бир патриоттук бир сезим менен өзүмө деп одеялды өзүнө тартпай, ар бир бөлүнгөн каражатты өзүнө жумшап, ар бир кылына турган ишти. Чоң рахмат. Анвар Айдарович, у вас 49 секунд. Спасибо. Это значит, то, что вы задали вопрос, я не согласен. Почему? Потому что это ничего не даст. За 30 лет независимости что мы получили? Получили боязнь. Получили, допустим, руководители боятся принимать решения. Вот, допустим, взять вот мэров городов, города Бишкек, так? Почти на всех завели уголовные дела, почти все отсидели, поэтому это ничего не даст. То есть вы не согласны с административным делением? Нет, конечно, это же Басти Крылова, вспомните все, это ничего не даст. Это трата государственных денег, потому что за 30 лет руководители получили боязнь, они боятся принимать какое-то решение. Все. Вот это самое опасное на сегодняшний день. Не дай бог, сейчас говорят, если какая-то чрезвычайная ситуация случится в Первомайском районе. Спасибо всем большое. На этом наш второй раунд завершен. Впереди у нас по 1 минуте на последнее заключительное слово. Андай эмесе, урматтуу катышуучулар, ар бириңиздерде 1 минутта убактыңыздар бар. Бул минутада сөзүңүздөрдү жыйынтыктап, шайлоочуларыңызга кайрылсаңыздар болот. Бектур мырза, сизден баштайлык. Анвар Айдарович, тогда очередь ваша. Уважаемые избиратели, завтра, 15 февраля, отмечается день вывода войск из Афганистана, 32-я годовщина. Афганская война длилась более 9 лет. Из нашей республики участвовали более 7 тысяч человек, свыше 300 человек погибли. 500 получили ранения, 4 человека пропали без вести. Оставшиеся воины-афганцы сегодня, значит, с честью выполняют свой гражданский долг, занимаются патриотической работой, готовят молодежь к службе в армии. И я бы, пользуясь случаем, обратился бы к участникам афганской войны. Желаю вам, родным и близким, крепкого здоровья, удачи, добра и благополучия. Ваш кандидат в депутаты Жукорова Кенешев по Первомайскому избирательному округу номер 27, полковник в отставке Анвар Сартаев. Спасибо всем. Спасибо вам большое. Акчолтой Кокумбаевич, 1 минутаңыз бар. Урматтуу мекендештер, урматтуу 1-май шайлоо округунун шайлоочулары. Мен ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бирден мигрант бар деп мен баса белгилеп айта алам. Мен ошол мигранттардын атынан, ошолордун өкүлү болуп, жогорку кеңешке кадам жасап, кадам таштадым. Мен баарыңыздарды, жана башында айтылып кеткендей, баарыңыздардын келип, активдүү катышып, өзүңүздөр каалаган, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөр тандаган адамга добуш бериңиздер деп чакырып кетмекчимин. Жакшы, рахмат. Акылбек Абылбекович. Урматтуу 1-май шайлоо округунун шайлоочулары, уважаемые избиратели Первомайского избирательного округа. Обращаюсь к вам. Окажите мне доверие, я оправдаю ваше доверие. Вопрос в том, что я не иду на выборы для обеспечения себя работой или там рабочим местом. В этом нет необходимости. Но, к сожалению, у нас не все понимают предназначение депутата, в том числе и кандидаты, некоторые у нас не понимают, для чего идут депутаты. Предназначение депутатов именно заключается в инициировании законопроектов и контроль над ними. Других у них полномочий нету. Поэтому мы должны исходить из этого и принимать решение, кого избирать, а кого нет. По поводу того, что в программе каких-то я изменений не внес, потому что я думаю, и избиратель не верит в программы, потому что она у нас спешно написана и никогда не реализовывается. Вот 30 лет, сколько программ, нет. Спасибо большое. Талайбек Жаңишевич. Урматтуу 1-май районунун тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, мен Ураным чындыкты айткандан коркпойм деген девиз менен баратам.
Мен бүгүнкү күндө шайлоого кандайдыр бир чоң акчаларды короткон да жокмун. Эсеп көргөн болсоңуздар, мен даже бир да шаарга баннер илген жокмун. Бир баннер илиш үчүн 30 миңден акча кетет экен. 3 баннер илсем 90 миң сом кетет экен. Мен ушу 90 миң коротуп, баннер коротуп шайлоого баргандан көрө ушу 90 миң сомду мен 9 бир жетим балдар үйүнө берип койсом, бул чоң сообураак болот. Ошол себептен мен сиздердин баардык кыргызстандарга кайрылабын. Менин программамды колдоп, мени колдой турган болсоңор, 1-Май районунда жашаган тууган туушкандардын телефонун чалып, менин дайынымды айтып, бардыгыңыздардан ушун жардам күтөм. Менин тизмедеки катарым номер 6, фамилиям Кермалиев Талайбек Жеңишович. Сиздердин берген добушуңарды мен эч убакта уят да кылбайм, жана сиздердин добушуңарды мен сактап бере алам деп убада берем. Рахмат. Чоң рахмат, Бектур мырза. Урматтуу 1-Май округунун шайлоочулары, 1-Май округуна бул Бишкек шаарындагы 1-Май районунун толук жашоочулары жана Ленин районунун 11 участогунун жашоочулары кирет. Бул 1-Май бир мандаттуу округу деп аталат. Ошол тараптан 19 номердеги Абдыкадыр уулу Бектур талапкер катары бара жатам. Убагында Жусуп Абдырахманов атабыздагы 25 жашында өлкөнүн өкмөтүн жетектеген. Мен 30 жаштамын. Жаштар үчүн добуш бериңиздер. Адилет мыйзам, акыйкат коом үчүн Бектур. Рахмат. Чоң рахмат. Анда урматтуу талапкерлер, калган убактыңыздарды колдонбой тошойсуздар. Бирок мүмкүнчүлүк берели, убактыңыздар бар экен. Эгер Акжолтой мырзада 26 секунда жана Бектур мырзада да 26 секунда бар Меники экен. канча? У вас всего 8 секунд осталось. Айтайын ба? Привет. Уважаемые ветераны, то есть уважаемые эти избиратели, выберите того, кто способен изменить вашу жизнь. Спасибо большое. Акжолтой мырза, Бектур мырза. Дагы бир жолу 1-Май шайлоо округунун шайлоочулары дагы бир жолу силерге кайрылып кетебиз. Өзүңүздөр каалаган, өзүңүздөр тандаган адамды шайлаңыздар. Мен Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич, бюллетенде 9 номер. Бектур мырза. Урматтуу шайлоочулар, 27 февралда сиздер Кыргызстаныбыздын жана анын ичинде Бишкек шаары жана 1-Май районунун мындан аркы өнүгүшүн тандайсыздар. Татыктуу, таза талапкерге добуш бериңиздер. Номерим 19. Жакшы, рахмат. Анда эмесе урматтуу талапкерлер, урматтуу катышуучулар, ушуну менен биздин дебатыбыз бүгүн аягына келди. Убактыңыздарды бөлүп келип талкуу кылып бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. И, уважаемые участники, на этом мы заканчиваем сегодняшний дебат. Выражаем вам благодарность за участие и, конечно, желаем всем вам удачи на предстоящих выборах. Урматтуу көрөрмандар, ушуну менен биз Бишкек шаарындагы бир мандаттуу эки округтан 27 февралда өтө турган кайра шайлоонун алкагында өтүп жаткан теледебаттардын 3-чү күнүн аяктап жатабыз. Бүгүнкү дебатка номер 27 1-Май шайлоо округу боюнча аттанып жаткан талапкерлер Сартаев Анвар Айдарович, Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич, Сариев Акылбек Аблабекович, Кермалиев Талайбек Жеңишевич жана Абдыкадыр уулу Бектур келди. Берүүнү мен Гүлзат Иманова алып бардым. Ушул 27 февралда өтө турган шайлоодо биздин теледебаттар сиздердин тандоого көмөкчү болот деген терең ишеничтебиз. Саламатта калыңыздар.